Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге ушундай болгон төшөктөрдү бир сыйра обзор кылып өтөйүн дедим. Биздин Дарек Кара Суу базары бизден оптом жана Чекене Баададагы алсаңыздар болот. Бул жерде төшөктөрдүн түрлөрү боюнча айырмачылыктары эмне, ошолор боюнча дагы айтып өтөйүн. Сиздерге кененирээк маалымат бергенге аракет кыламын. Эгерде менин каналым сиздерге пайдалуу болуп жаткан болсо, подписация басып, комментарийларды жаадыра кетсеңиздер болот. Ар бириңиздердин ой пикириңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Биздин магазиндин аталышы Сыргайым Кызгасеп магазини. Пактасы бар жана пактасы жок төшөктөрдүн баардык түрлөрүн алсаңыздар болот. Биз азыр чачылып отурабыз, көңүл бурбайсыздар деген ойдомун. Себеби бизде ар дайым товары келгенде жана оптовиктерге жөнөткөнгө чейин ушундай акыбалда болот магазинибиз. Бул жерде пактасы жок төшөктөрдүн ар кандай түрлөрү бар. Расцветкалары десеңиздер, арзан кымбат, подушкасы, без подушка, бүт баардык түрү бар. Бул жерде мен азыр оймо төшөктөн баштадым. Оймо мрамор 4 төшөк 12 подушка комплектте болот. Эгерде без подушка десеңиздер, тоже чыгарып беребиз. Однотонныйлар 11 000 сомдон болуп калат. Лазерный мрамор бамбуктар 12 000 сомдон даяры подушкалардын иштерин салып, ар бир штук төшөгө 4,5 килограммдан пактасы менен чыгарып даярдап беребиз. Бул биздин этно стилиндеги төшөктөр. Мураз жана бишкектиктер чий курак деп дагы атап коюшат. Ар бир атталыштагы төшөктүн баалары, түрлөрү ар кандай болуп калат. 4 төшөк 12 подушка болот. Комплектте тоже 13 000 сом даяры болот. Тоже 4,5 килограмм пакта подушкалардын иштерин жакшынакай мындай болгон синтофондордон салып даярдап беребиз. Мамалак төшөктүн негизи уксаңыздар керек 7 түрү бар. 10 000 сомдон башталып 20 000 сомго чейинки чехолдору, даярлары болсо 13 000 сом, 15 000 сом жана 25 000 сомго чейинки ар кандай түрлөрү бар. Треды төшөктүн бизде 3 түрү бар. Арзаны, кымбаты, средний болуп бөлүнөт. Бул төшөктөрүбүз без подушка төшөк 4 штугу 7500 сом болуп калат. Мрамор лазерныйдан ушундай болгон этно стилиндеги чий курактар 4 төшөк 12 подушкасы 14 000 сом жана 13 000 сом болуп эки түрдүү болот кыздар. Трейдын 3 түрү бар. 18 000, 20 000 жана 20 000 и 17 000 сом болуп. Нол трейдалар 17 000 сомдон 4 төшөк 12 подушка. Бул трейдалар 20 000 сомдон 4 төшөк 12 подушка болот. Сайма төшөктөр 14 000 сомдон 4 төшөк 12 подушкасы даяр пактасы подушкалардын иштери менен. 40 шаг деген быйылкы актуалдуу төшөктөрүбүздүн бири. Бул төшөктүн баасы 22 000 сом, 4,5 килограмм пакта подушкалардын иштери менен даяры. Бул төшөктүн подушкасы дагы аябай чоң болот. Мраморду жана айтып өткөндөй эле ошол эле төшөктүн расцветкасы бул 14 000 сом болуп калат кыздар. Буга чейинки видеолорумда баасын кошо айт дегенсиздер, но айтып жөнөтүп жатам. Эгерде жаккан болсо лайк, комментарий жаза кетиңиздер. Бул миллионник деген төшөк, миллионник төшөк без подушка 4 штугу 8500 сом болуп калат. Бул жерде 14 000 сом, 18 000 сом, баркуттар 20 000 сомдон 4 төшөк 12 подушкасы даяр. Эгерде чехолун алам десеңиздер 15 000 сомдон болуп калат. Бул жердеги төшөгүбүз тоже мрамор курак 14 000 сомдон болуп калат. Бул бежевый мен курагыбыз 18 000 сом болуп калат. Кыздар, бул жерде төшөктүн түрлөрү аябай көп. Сайма жээк коюлуп тигилген төшөктөрдүн 3 түрү бар. 16 000 сом, 18 000 сом жана 20 000 сом 4 төшөк 12 подушка даяры. Чехолдорун айта кетсек 11 000, 13 000, 15 000 сомдон болуп калат. Ар бириңиздерге сеп жасаганда аябай жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Ар бир төшөктүн түрлөрүн, расцветкаларын выбирать эткенге сөзсүз түрдө жардам беребиз кыздар. Айта кетчү нерсе, сиздер даярын алып жатканда ар бир төшөккө 4,5 килограмм пактаны элестетиңиздер жана подушкалардын ичиндеги синтофондорду элестетиңиздер. Расходу канча кетет десеңиздер, ар бир төшөккө 4,5 килограмм пактаны эсептейсиздер. 4 төшөгүңүздөрдүн пактасын көбөйтүп чыгарасыздар и пактанын кабып салышын дагы эсептейсиздер. 12 штук подушка синтофон ичин эсептейсиздер. Биз тоголок суммада ачык эле ар дайым эле айтып келебиз. 5 000 сом расход 4 төшөк 12 подушканын расходу кетет. Сиз кандай төшөк алсаңыз дагы, эгерде ошол эле комплектин даяры менен алам десеңиздер, 5 000 сом сумманы кошуп айта бересиздер. И өзүңүздөр дагы ошол 5 000 сомду элестетип келе бересиздер деп ар дайым эле айтабыз. Ошол сыяктуу кыздар, эгер даярын алам десеңиздер, 5 000 сом
пилус кошуп эсептейсиздер. Эгер жок чехолун эле алам десеңиздер, чехолуңуздардын баасын эсептейсиздер. Ар бир аталыштагы төшөктүн расцветкалары ар кандай түрлөрү бар кыздар. Бир эле аталыштагы төшөктүн 11, 12, 5, 6 түрлөрү бар. Расцветкалары ар кандай болот. Мамалактын 7 түрү, Мадоннанын 3 түрү, оймонун 2 түрү, треддын 3 түрү, чый курактын 4 түрү, ар кандай түрдөгү төшөктөр бар. Ханбийке дейсиздерби, миллионник дейсиздерби? Кыскасы өчпөс баалуулук, унутулгус уютку, улуттан улутка келе жаткан ушундай биздин салт санаасын жоготпогон курактардын куралышы. Бул курак менен оймо жөн гана сүрөт эмес, албетте бул оймонун да өзүнчө бир түзүлүшү гана болбостон мааниси дагы терең. Курактар дагы илгертен келе жаткан кыздарга эмне үчүн курак балыш берип келген сепке экөөнүн башы ажырабасын 2 жаштыкы. Курактай куралып ошол жерде мөмөлөп чөмөлөсүн деген бир аябай сонун ата бабаларыбыздын салт санаасы менен келе жаткан сонун биздин этноэстетикалык төшөктөрүбүз бар. Миң Кытай, миң Турция болсо мен ар дайым эле сиздерге айтып келемин. Негизи ручная работа бул өзгөчө төшөк, өзгөчө бир маанидеги элести чагылдырган төшөктөрдүн бири. Модасын өчүрбөгөн, кайсыл жыл, кайсыл учур болсо дагы өзүнүн этноэстетикасын жоготпогон төшөктөрдүн бири деп келемин. Себеби азыркы учурда Турция, Кытайдан келе жаткан төшөктөрдүн баардыгы готовый келет. Биз болгону аркасына чыт коюп, маңыз коюп чыгарып жатабыз. Бирок салыштырып келгенде булардын модасы бат өтөт. Бирок курак, өзүбүздүн ручная работа кайсыл жылы болсо дагы жылдан жылга, айдан айга, улуттан улутка келе жаткан өзүнүн өчпөс баалуулугу менен келе жаткан төшөктөрдүн мааниси өтө зор. Биз дал эле ошол ручная работага көбүрөөк басым жасайбыз. Ошондуктан ар бириңиздерге сунуштап кетемин. Биздин Дарык Кара Суу базары, Сыргайым кызга сеп магазини. Телефон номерибиз 773 61 37 62. Баардык региондорго салып жөнөтүү жолдору каралган. Төшөктү алып жатканда сиздер бетиндеги оймо менен куракка же болбосо бет түзүлүшүнө гана карабастан аркасындагы чыттарга дагы басым жасаңыздар. Себеби эң бир сонун төшөктөрдүн артындагы чыттары начар боло турган болсо сиздердин килемиңиздерди бат эле булгап бузуп коет дагы, керексиз абалга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан төшөктүн бетин гана эмес, анын артындагы чытына дагы маани берип алышыңыздарды сунуштаймын.